Салам достор, сиз KG Top 5 YouTube каналындасыз. Акыр аягы 13 жылдан кейін Джеймс Кэмерондун Аватар 2 Путь воды тасмасы жарык көрдү. Джеймс Кэмерондун 13 жылдык эмгегинин натыйжасы кандай чыкты? Аватар 1де каза тапкан полковник Куорич кантип тирилип келди жана Аватар 2 тасмасы биринчи бөлүгүнүн эмнеси менен айырмаланат? Мына ошол суроолорго биз жооп бермекчибиз. Андыктан чайыңызды даярдаңыз дагы, биз баштайбыз. Алгач Аватар 2-нин мазмуну тууралуу. Тасманын биринчи бөлүгүнөн бери 10 жылдан ашык убакыт өтүп калган. Джейк Салли Нейтири менен бактылуу өмүр сүрүүдө. Керек болсо, экөөнүн ортосунда эки уул, бир кызы дагы бар. Аватар 1 тасмасындагы Грейстин аватарынан төрөлгөн Кири аттуу кызды дагы багып алышкан. Жана ошондой эле Нейтиринин жаасын огунан каза тапкан полковник Куоричтин Майлз аттуу уулу Аматикая уруусунда өзүн Нави сезип күн өткөрөт. Ал эми Жер планетасынан келген баскынчылар дагы эле Пандоранын кен байлыктарына көз артууда. Анысы аз келгенсип адамзаттын түп тамыры менен Пандорага көчүрүүнү максат кылып Пандора аборигендерине катуу кысым кылып жатышат. Аватар 2 тууралуу биринчи ушак кептер пайда болгондо эле режиссер Джеймс Кэмерон экинчи бөлүгүнүн жана ошондой эле кийинки дагы 3 бөлүктүн башкы терс каарманы полковник Куорич болот деп жооп берген. Бирок ушул жерден кичинекей түшүндүрмө бере кетиш керек. Полковник Куорич Аватар 1дин аягында эле көз жумган. Аны тирилтүү үчүн адамдар Куоричтин ДНК-сын колдонуп, өз убагында Джейк Саллиге аватар жасагандай эле Куоричке дагы аватар өстүрүп, полковниктин эс тутумун, аң сезимин толугу менен ошол аватарга көчүрүп коюшкан. Ошентсе дагы кинонун жүрүшүндө полковник Куоричтин аватары биринчи бөлүктөгү полковниктен бир кыйла айырмаланып турганын байкасак болот. Керек болсо кинонун жүрүшүндө уулуна "Мен полковник Куорич эмесмин" деген дагы кеби бар. Тасма визуал жактан эң мыкты деңгээлде десем бардыгы эле мага кошулат болуш керек. Визуал жактан Оскар алат деген терең ишеничтебиз. Чындап эле Джеймс Кэмерон 13 жылды текке кетирбей ар бир детальды жинди перфекционист катары иштеп чыкканын көрсөк болот. Мына ушундай маэстролор бар үчүн кинону үйдөн, стриминг сервистерден эле көрбөстөн, кинотеатрларга барып, чоң экрандардан көрүү маданияты эч качан өлбөйт. Тасмада ар бир каарман жакшы жазылган жана окуянын жүрүшүндө өз ордун тапкан. Ар бир чечими, ар бир кадамы логикага толугу менен жооп берет. Тасманын көпчүлүк бөлүгү Пандоранын биз көрбөгөн жаңы жерлери, суунун алдындагы жашоо, суу жандыктары тууралуу баяндайт. Биринчи бөлүгүнүн баш каармандары Джейк менен Нейтиринин экинчи планга өтүп кеткендигин байкасак болот. Ошентсе дагы Нейтири менен Джейктин каармандары жаңы жагынан жакшы ачылган. Джейк биринчи бөлүгүндө акылга сыйбаган эрдиктерге көп барып, жашоосун тобокелге салган Джокер катары сүрөттөлсө, экинчи бөлүгүндө акылдуураак, муздак ойлонгон, үй бүлөсүн баардыгынан дагы өйдө койгон, жоопкерчиликтүү, кээ бир жерлеринде керектүү жерлеринде балдарына катуу мүнөзүн көрсөткөн чыныгы камкор ата катары сүрөттөлөт. Ал эми Нейтири болсо канчалык өз элин, өз уруусун жакшы көрсө дагы күйөөсү Джейкке болгон сүйүүсүн өйдө коюп, үй бүлө биримдигин сактай билген. Бирок кээ бир учурларда ачууга алдырып, туура эмес чечимдерге барууга даяр турган чыныгы эненин образында. Алдыңкы планга чыккан Нетаям жана Лоак аттуу уулдары бири-биринен айырмаланып турушат. Мисалы, улуу баласы Нетаям акыл кирип калган атасынын сөзүн уккан. Жоопкерчиликтүү болсо Лоак өз учурунда кызыкандуу, өрттөнүп турган шок өспүрүм катары көрсөтүлөт. Джеймс Кэмерон аватардын биринчи бөлүгүндө жаратылыш менен адамдын ортосундагы мамилени биринчи планга чыгарып, адамдын канчалык мыкаачы, зөөкүр жана камкор жырткыч экендигин көрсөткөн. Мисалы, адам затынын Пандорага кирип келгени, батыш колонисттери өз убагында Америкага кирип келип, ошол жакта жаратылыш менен жакын мамиледе жашаган индеецтерди тукум курут кылып, аябастан кырганына тамчыдай окшош. Ал гана эмес, Американын Афганистан, Либерия, Ирак өлкөлөрүнө кен байлыктар үчүн басып киргенин режиссер Аватар тасмасында катуу критикалайт. Кыскасы, Джеймс Кэмерон Аватар 1 тасмасында Американын политикасын жана адамдардын жаратылышка болгон мыкаачылык мамилесин катуу сындаса, Аватар 2 тасмасында ата бала темасы алдыңкы планга чыкканын көрсөк болот. Режиссердун жакшы бир сөзү бар. Көбүнчөсү мага бул шаблон дейт. Жок, бул шаблон эмес. Бул
архетип. Андыктан Джеймс Кэмерон ата архетибин Терминатор судны гейн тасмасында дагы жакшы көрсөткөн. Анда дагы темир Арни менен өспүрүм Джон Коннордун ортосундагы ата бала мамилесине өзгөчө маани берип, алдыңкы планга чыгарган. Ошондой эле Джейк Саллинин балдарына болгон мамилеси, Аватар келбетиндеги полковник Коричтин уулу Майлз Паука болгон мамилеси алдыңкы планга чыккан. Ал эми адамзатынын Пандорага көз арткан линиясы Фон жана Сейтин катары негизги кыймылдаткыч күч катары гана колдонулат. Ооба, Аватардын биринчи бөлүгүндө масштаб чоңураак болгон. Тасманын акыркы жарым саатында Пандора жандыктарынын бардыгы биригип өз планетасы үчүн күрөшкө аттанышкан. Ал эми экинчи бөлүгүндө кульминациялык салгылашууда масштаб бир кыйла кичирейтилген дагы негизги акцент Джейк Салли менен полковник Коричтин салгылашына арналган. Полковник жөнүндө айта кетсем, биринчи бөлүгүнө караганда Корич бир кыйла жумшагыраак жана Аватар денесин өтсө дагы адамгерчиликтүүрөөк болуп калганын бир канча сахнасынан байкасак болот. Мисалы ошол эле Джейк Салли менен Найтиринин балдарын 2-3 жолу барымтага алып алат дагы аларды өлтүрүүгө толук мүмкүнчүлүк болот. Адам келбетиндеги Коричте мындай мүмкүнчүлүк болгондо көз ирмебей туруп өлтүрүп салмак. Ал эми Аватар Корич жаш балдардын тиешеси жок экендигин түшүнүп, аларды өлтүрбөйт. Кыскача айтканда Аватар 2 тасмасы эки атанын тирешүүсү тууралуу баяндайт. Бир жагынан өч алгысы келген полковник Корич, экинчи жагынан өз үй бүлөсү үчүн күрөшкөн Джейк Салли. Ал эми өспүрүмдөрдүн көз карашы менен режиссер Пандоранын кооздугун, кереметин, сыйкырдуулугун, өзгөчөлүгүн көрсөтөт. Жана ошондой эле Грейстин кызы Киринин башкалардан өзгөчө экенине режиссер бир канча жолу басым жасап өтөт дагы. Тасманын аягына чейин бул тууралуу түшүндүрмө бербейт. Демек Киринин линиясы дагы уланат жана жөн гана уланбастан окуянын жүрүшүндө чоң роль ойнойт. Ошондон улам Кири Аватар 3 тасмасында өзгөчө орунда болоруна күмөн жок. Ал эми Аватар 2 Путь воды тасмасын көрүп бүткөндөн кийин ойго биринчи эле кыргыздын атанын ою балада, баланын ою талаада деген макалы келет экен. Тасманын мазмуну тууралуу биз мындай окуяны миңдеген башка тасмалардан көргөнбүз, миңдеген окуялардан укканбыз. Бирок Аватар 2 тасмасынын өзгөчөлүгү окуянын мазмунунун тереңдигинде эмес, окуянын кандай баяндалганында. Ал эми Джеймс Кэмерон Голливуд тарыхында, дүйнөлүк кино тарыхында өз атын эң мыкты баяндоочу, жомокчу, эң мыкты режиссер катары алтын тамгалар менен жазып калтырганына шек жок. Жана сөздүн аягында Аватар Путь воды тасмасы дүйнөлүк прокаттан керектүү сумманы чогултуп, бул окуянын 4-чү жана 5-чи бөлүгүнө жол ачат деген үмүттөмүн. Ал эми сиз урматтуу көрүүчү, тасманы көрдүңүзбү? Комментарийге Аватар 2 тасмасына өз бааңызды берип кетүүнү унутпаңыз. Жана сөзсүз түрдө эмгекти баалап бул видеого лайк басып, каналга катталып кетиңиз. Сиздер менен KG Top 5 каналы болду. Көрүшкөнчө.